Саламатсыздарбы, Жогорку Кеңештеги олуттуу окуялардын топтому апталык парламент берүүсүндө азыр көрсөтүүнүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Азык-түлүк өндүрүүчүлөргө быйыл кандай жардам болот? Министрлер кабинети дыйканчылыкка даярдык боюнча парламентте маалымат берди. 5 жылдын ичинде биз азык-түлүк коопсуздукту 9 вид продукция боюнча, закон боюнча 100% чечишибиз керек. Оң рулдуу Жапон автоунааларынын келишин колдойсузбу? Ага уруксат берүүгө багытталган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Биз билебиз, ошол Япониядан келген машинелердин биринчи кезекте сапаты жакшыбы, экинчи жагы анын километражы дагы аз болот да. Чөнтөк калыңдаткан текшерүүлөр, майнапсыз текшерүүлөрдүн көбөйүшүнө парламентчилер каршы чыгууда. Эптеп эле текшерсе да барып алыпчы. Текшерип булмай талканда. Саламаттык сактоо министринин реформаларын парламент колдойбу? Жогорку кеңеш Ден соолук фондунун бюджетин кароого алды. Хочет или не хочет, биз ал больницаны алабыз. Кургакчылык чоң көйгөйгө айланды. Кыргызстандын тоолорунда быйыл жаан-чачын аз болгондугуна байланыштуу жылдагыдан дагы суунун запасы аз болору күтүлүүдө. Мындан улам жазында жер иштеткен дыйкандардын абалы кандай болот деген суроо көпчүлүктү түйшөлтүүдө. Депутаттар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду баш кылып жыйынга чакырып, дыйкандардын жазгы талаа иштерине даярдыктары тууралуу маалымат угушту. Ирригация, азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарбаны өнүктүрүүгө 26 миллиард сом казынадан бөлүндү. Кыргызстандын тарыхында мындай чоң акча каражаты биринчи жолу бөлүнүп жатат. Албетте, бул каражаттардын кандай максатта иштетилери айтылды. Азыр президент Садыр Нуркожоевич Жапаров 5 жылдык стратегияны бекитти. Ошол стратегияга ылайык 5 жылдын ичинде биз азык-түлүк коопсуздукту 9 вид продукция боюнча, закон боюнча 100% чечишибиз керек. Мына ошондой пландарыбыз биздин астыбызда турат. Жазгы талаа иштерин баштоо үчүн дыйкандарга эң оболу күйүүчү майдын баасы маанилүү. Нефтетрейлердин ассоциациясынын ортосунда договор бар болгондо буга чейин 5%, 7%га чейин кээ бир компаниялар ошол дизелди жеңилдетилген баада берип келген. Быйыл ошол кандай болот? Чекене баадан тышкары дүң баада жеңилдиктер берилет. Суу болбосо түшүм болбойт. Министрлер кабинети кургакчылыктын алдын кантип алат? Былтыркыдай суу тартыштыгы болбош үчүн алдын ала кандай жумуштар аткарылды? Ошол былтыркыдай суу тартыштыгы болбош үчүн быйыл былтыркы жылы ноябрда 100 миллион сом акча бөлүндү, быйыл миллиард бөлүнүп атат. Ошонун өздөштүрүү менен биз 663 километр жердеги бетондук каналдарда ремонт кылабыз. Дыйкандардын мээнети текке кетпеши үчүн министрлер кабинети жер семирткечтер менен дагы камсыз кылуусу керек. Жер семирткечтер боюнча 100 000 тонна биздин керектелүүчү экен. Азыр баасы канча? Барбы көлөм, келеби? Бизге аябай мындай чалып сурап атышат. Айрыкча түштүк жакта. Каражат бөлүнүп, ошол сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Арзандатуу жана биякта камсыз кылуу максатында мамлекет министрлер кабинети абдан чоң жумуш жасап атат. Көпчүлүк аймактарда тоодон агып түшкөн суулар максаттуу жумшалбагандыктан миңдеген гектар жерлер иштелбей жатат. Көкбел деген айыл өкмөттүн жанынан, Көкбел айылынан 2 километр жерден Акбура дарыясы өтөт. 2 километр жерден өтөт, бирок суусунун 80% кайрадан Өзбекстанга өтүп кетет. Бирок Көкбел айыл өкмөтү кайрак. Ал жерде 5000ден ашык гектар жер сугат болмокта. Азыр Алмаз Насердинович Исанов бизде атайын ошо жалаң долбоорлорду, стратегия концепцияларды иштеп чыгып аткан управленияны жетектейт да. Мен аны бир 3 күнгө өзүнүн айылына жиберейин. Көрүп келип проектсин жазып бизге берсин, анан аны менен чогуу биз акча истейли. Албетте, министрлер кабинетинин үрөнчүлүктү өнүктүрүп, айыл чарба продукциясынын көлөмүн көбөйтүп, элдин жашоосун көтөрөм деген максаты Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан колдоо тапты. Бир мандаттуу шайлоо округунун депутаттары дагы аймактарга барып, талаа иштерине чынында чарбагерлер канчалык деңгээлде даяр экенин көрүп келишүүдө. Чүйдүн Панфилов районунун эли менен депутаттын жолугушуусунда жазгы талаа иштерине даярдыктар, суу тартыштыгы, азык-түлүк коопсуздугу боюнча маселелер көтөрүлдү. Депутат Нурланбек Азагалиевдин иш сапарынын максаты жазгы айдап себүү жумуштарына байланыштуу болду. Азыртан жүргүзүлгөн даярдыктарды көзөмөлдөп, кемчиликтери болсо биргеликте чечүү керектигин айтты. Ушул жерде биз биргеликте
бир иш чыгарышыбыз керек. Ошондой эле министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган 309 боюнча жергиликтүү элдин сунуш пикирлерин угууну көздөп келгенин билдирди. Ушул токтом элге да жараган, биздин үрөөнчүлүк чарбаларга, асыл тукум чарбаларга жараган бир токтом болуш керек. Шарттары баарына тең бирдей болуш керек. Жыйында агрардык өнүктүрүү боюнча райондук башкармалыктын башчысы Айбек Бактыбеков токтом айыл чарба жерлерин пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу жолу менен азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого, айыл чарбасын тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жай рыногун өнүктүрүүгө, агро өнөр жай комплексинин экспорттук потенциалын арттырууга багытталганын ырастады. Мурдакыдай саны бар, сапаты жок асыл тукум чарбалар болбойт. Анткени биздики азыр мониторинг жүрөт. Мониторинг негизинде азыр бизде 2 үрөөн чарба жана 5 асыл тукум чарба бар. Ошонун көбү жоюлат. Катышуучулар мамлекеттик фонддун пайдаланууга рентабелдүү жерлерин тактоо жана аныктоо боюнча түзүлгөн комиссияга жергиликтүү кеңештин төрагасын, депутаттарын жана жер боюнча иш алып барган аймактык адистерди кошуу зарылчылыгына токтолушту. Мындан сырткары жолугушууда райондогу ирригация маселелери да көтөрүлдү. Аймактын суу чарбасын жакшыртууга 36 миллион сом каралганы белгиленди. Белгилүү болгондой, райондо 128 суу куруу болсо, анын 116сы кайсы бир органга таандуулугу такталган эмес. Андыктан аларды суу фондуна же айыл чарба өкмөттөрдүн карамагына өткөрүү учур талабы. Ошондой эле адистер тез арада абалы начар 114 километр ички арыктарды оңдоо керектигин айтышты. Жогорку кеңештин депутаты Нурланбек Азыгалиев ар бир айтылган сунуш эске алынарын билдирди. 309 токтом. Фермерлердин арасында түрдүү пикирлерди жаратып жаткан бул кандай токтом? Анын дыйкандарга пайда зыяны канчалык? Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетте 309 токтомдун күнгөй тескейи кеңири талкууга алынды. Айыл чарба багытындагы үлүш жерлердин түшүмдүүлүгү азайып кетти. Жер иштеткен дыйкандарга жеткиликтүү шарттар түзүлбөй жатат. Дал ушундай көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн министрлер кабинети 309 токтомун сунуштап жатат. Бул токтом коомчулукта кызуу талкууларды жаратып, дыйкандар арасында министрликтин бул токтому бир уч байлардын кызыкчылыгын гана коргойт деген сөздөр аралап жүрөт. Министрлик тарабынан ушул 309 токтомду катардагы дыйканга толугу менен жеткизүү боюнча маалымат иштери жетишерлик деңгээлде жүргүзүлбөгөндүгүнүн жыйынтыгын биз бүгүн аякы 15-20 күндө көрүп атабыз. 309 токтомго ылайык айыл өкмөтүнүн карамагындагы жерлер эми айыл чарба министрлигинин башкаруусуна өтөт. Дал ушул маселе эл арасында тынчсызданууну жаратты. Эң негизги дыйкандардын биринчи суроосу бул эмне үчүн биздин айыл өкмөттүн балансындагы болгон жерлер айыл чарба министрлигинин балансына өтүп кетти. Ошол ижарадан келген акча бизге түшүп атса, ошол жерлерди бизге эле калтырып койбойбу деген бир суроо болот. Бул жерде айыл өкмөт эч жеринен уттурган жери жок. Жер айыл өкмөттүн территориясында турат. Ижара акысы айыл өкмөтүнүн бюджетине түшөт. Айыл чарба министрлиги эгер 309 токтом колдоо тапса, жер иштетүүдө кооперативдер ортосунда атааңдашуу пайда болуп, айыл чарбасы өнүгөт, азык-түлүк коопсуздугунун алдын алат деп ишендирүүдө. Министрликтин бул максаты бир топ депутаттардын колдоосуна ээ болду. Каражат же өкмөттөн саясий эрк жеткен эмес да. Мына ошол эркти азыр биз көрүп атабыз. Токтом долбоорунда баш мыйзамга шайкеш келтирүүчү дагы маселелер бар. Бул жерде сөз болуп атат, о развитии сельскохозяйственного жанагы айыл чарбасын кооперативдерин өнүктүрүү, жанагы үрөөн жана асыл тукум кооперативдерин чарбачылыктарын өстүрөйлү деп атат. Андай боло турган болсо, бул токтомдун негизи 86-чы конституциянын биринесинин негизинде, мына биз конституцияны карашыбыз керек. Жер казынасы аба мейкендиги бул мамлекетке тиешелүү деп атат. Жалпысынан аталган токтом бир уч акчалуу адамдардын эмес, карапайым дыйкандар үчүн иштеш керек деген сунуш пикирлер айтылды. Жыйынтыгында 309 токтомду комитет мүчөлөрү жактырды. Өлкөгө оң рулдуу унааларды киргизүүгө уруксат берүү сунушталууда. Демилгечи депутат Марлен Маматалиев мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Мыйзамдын автору өлкөнүн автопаркын жаңылоого, сапаттуу автотранспорттун жарандарга жеткиликтүүлүгүн жана
ири шаарлардагы экологиялык кырдаалды жакшыртууга мүмкүндүк берилерин айтууда. Кыргызстандыктар автопарк такыр эскирип кеткенин айтып, жапониялык жаңыраак унааларды өлкөгө киргизүүгө уруксат берүүнү байма-бай көтөрүүдө. Сунушталган долбоорду калктын калың катмары колдоого алабы? Ушул жана башка суроолор боюнча кесиптешибиз демилгечи депутат Марлен Маматалиев менен баарлашкан. Анда кезек маекте. 2015 ошол биздин өкмөт тараптан мындайча айтканда ГАИ кызматкерлери деп коеюнчу, мындай маек кызматкерлери тарабынан ушул ДТПнын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү ушул оң ролдо айдап аткан жүргүнчүлөрдүн негизинде болуп атат деген статистиканын алкагында ушундай тыюу салынган да. Бирок ошол жылдан баштап мына 7 жыл өтүп атат. Арадан кайра статистиканы карап көрсөк, азыркы учурда ошол 100%дын 20-25 эле пайызы ушул оң ролдун кесепетинен мындайча айтканда ДТП авария болуп атыптыр да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ансыз деле ал ыкманы ар кандай жолдор менен өтүп, бизде коррупциялык схемалар менен ал машиналерди алып келип атыптыр. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мына көрүп атасыздар, мына ээсин алкагында мамлекеттер бири-биринин мамлекетинин ичинде жүрө берет деген 3 жылдын ичинде жүрө берет деген алкагында бир топ машиналер Абхазия номери менен, Россия номерлери менен бир жакта эле жүрүп атат да. Биринчи кезекте бул машинанын азыркы учурдагы баасы. Биз билебиз, ээсин алкагында азыр башка жактан, башка мамлекеттин машиналарын алып келсеңиз, поштанасы өтө чоң. Өтө чоңго байланыштуу, алар кымбат. Анан биздин жарандарыбыз жалаң гана ушул Россиядан, же болбосо Казакстандан, же Армениядан, же Абхазиядан машиналарды чириген, эски, сапаты начар машиналарды алганга мажбур болуп атат да. Кече өкмөткө ушул эле суроо коюлду. Министрлер кабинетинин төрагасы эгер оң урулдуу автоунааларга уруксат бере турган болсок, Россиядан, Казакстандан эскирген машиналар кирет деген пикирин билдирди да. Сиз буга кандай карайсыз? Жок, тескерисинче. Биз билебиз, ошол Япониядан келген машиналардын биринчи кезекте сапаты жакшы, экинчи жагы анын километражы дагы аз болот да. Ал камера жанагы мыйзамда так көрсөтүлүп, ошондой эреже менен бекилеби, камера койбосо уруксат берилбейт да. Эрежесин так эле жазып койдук. Бизге ошондой машиналардын камерасы орнотулса гана киргизилет, болбосо киргизилбейт деген. Текшерүүчү органдардын көбөйтүлүшүнө эл өкүлдөрү каршы чыкты. Ишкердик субъекттерди текшерүүгө укуктуу болгон органдардын саны 15ке жеткен мыйзам долбоорун тармактык комитет четке кагып, кайра жаңыдан башка мыйзам долбоор иштеп чыгуу чечими чыгарылды. Эл өкүлдөрү ар башка 15 мекеменин текшерүүсүн ишкердик чөйрөсү көтөрө албайт деген жүйөнү келтирүүдө. Министрлер кабинетинин курамы өзгөргөнүнө байланыштуу текшерүүчү органдардын да жаңы тизмесин түзүү зарылдыгы келип чыккан. Сунушталган долбоордо текшерүүгө укук берилип жаткан органдардын саны 15ке жеткен. Депутат текшерүүнүн көптүгү маселе чечпейт деп белгилеп, компаниялар текшерүүчүлөрдүн май талканына айланат деген пикирде. Ишкерлерге биз ашыкча көзөмөлдү азайтабыз, текшерүүлөр болбойт деген атайын биздин президентибиз дагы айтып атат, министрлер кабинетинин башчысы айтып атат, бул жерде тескерисинче болуп атат. Мурдага караганда дагы көбөйтүп, дагы майдалап, эптеп эле текшерсе да барып алыпчы. Текшерүү бул май талканда. Мурда көп тармактарды текшерүү экологиялык техникалык инспекцияга чогултулган болчу. Ал натыйжасыз орган деп табылып жоюлуп кеткендиктен функциялары башка мекемелерге өтүүдө. Конкреттештирип айтсак, жолго байланыштуу мыйзам бузууларды прокурор сыяктанып, транспорт жана коммуникациялар министрлиги өзү текшермекчи. Жолдордун качествосундан көрүп атасыздар, анда биз карап оңдоп турганга мүмкүнчүлүк берилип атат деп ойлойм. Текшерүүгө укуктуу органга санариптүү өнүктүрүү министрлиги дагы кошулган. Көп нарушениялар бар экен. Байланыш тармагында өзүңүздөр билесиздер, азыр көп айыл региондордо көп байланыш жок болгондуктун себебинен текшериш керек болуп атат. Ошол себептен бул списокко кошкон бизди да анчы. Эмне деген нерсе, санариптик министрликтин өкүлдөрү внеплановый кирсе сапат оңолот деген. Ой, кичине ойлонуп сүйлөгүлөчү. Внеплановый силерге бир эле кормушка керек болду. Башка эчтеке кереги жок силерге. Архитектура жана курулуш агенттигинин өкүлү курулуштун сапатын алар гана текшериши керектигин айтты. Минтранс өкүлдөрү айтып кетти, жолдун курулушунун көзөмөлүн биз Минтранска алабыз деп. Бул чечим Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура боюнча мыйзамына каршы келет.
Себеп дегенде бардық объекттерге, құрылмаларға, назначениясына, форма собственностіне қарабай Госарстрой контроль бір ұйғарым құқықты орган, бұл қошымша текшеруші орган болады. Талқууда тақталғандай бірін-бірі қайталаған текшерушілер тізмеге кіріп қалған. Біреуіңіздер даяр еместер. Епте ұшып текшеру жағына кіріп алсаңар, текшерсеңер болды да сілергечі. Әр біріңер мұна кесіптештерін тура айтып алды. Коррупционный бірдемелерді іздейсіңер. Жақшынаққа қылып, мақұлдашып бұның бардығын. Өзіңер ошо өкмөттің ішінде чечіп, анан келіңіздер. Керек емес баяғы текшерулердің барын алып салыңыздар. Ишкерлерди текшерүүчү органдардын тизмесин кайра карап чыгуу сунушу менен мыйзам долбоору комитеттин кароосунан алынды. Жогорку кеңеш социалдык фонддун бюджеттерин карады. Эл өкүлдөрү пенсиянын көлөмү кескин айырмаланарын айтып, адилет пенсия берүү маселесин козгоп жатышат. Соцфонд болсо жаран канчалык камсыздандыруу төлөмүн көп төлөсө, кийин ошончолук пенсия көп алат деген принципте пенсия берет. Андыктан өзгөчө мугалимдердин айлык акысы жогорулашы кажет деди эл өкүлү. Анткени баары бир пенсия калыс берилбей, такыр эч жерде иштебегендерге деле пенсия чегерилип, алар 40 жыл мугалим болуп иштеген адам менен бирдей акча алып жатканы айтылды. Жеңилдетилген пенсия алчулар, анан көп пенсия алчулар менен мугалимдерди салыштырууга болбойт. Мугалимдердики таптакыр эле өтө эле начар болуп атпайбы. Үйдө отурган адам менен мугалимдин пенсиясы барабар болуп атат да. Белгилей кетсек, социалдык фонддун 2022 жылдагы бюджетинин киришелери 68 миллиард сом, ал эми чыгашалары 67 миллиард сом деп бекитилүүдө. Жылдан жылга пенсионерлердин саны өсүп жатканын эске алганда, жакынкы жылдары пенсиялык фонд кризиске кептелерин эл өкүлдөрү айтып тынчсызданууда. Пенсияны жогорулатуу саясаты дагы туура эмес жүргүзүлүп жатканы белгиленүүдө. Маселен, пайыздык катыш менен алганда аз пенсия алгандарга аз сумма, көп алгандарга көп акча кошулууда. Андыктан эл өкүлдөрү социалдык фондду кардиналдуу реформа кылууну талап кылууда. 3000 сомдон 7000 сомго чейин алгандарда ошолорго өтө эле аз кошулат дагы, ал эми 25-30 миң алгандар көп кошулат. Ал туура, мен эмне себептен экенин билем. Бирок ошол 30 миң сомдон ашык алгандарга азыраак кошконго мындай дифференцированный подход кылса болот да. Жогорку кеңештин тармактык комитети милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетин карады. Талкууда акыркы учурда кыргыз медицинасындагы орун алып жаткан окуялар боюнча эл өкүлдөрү саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевден түшүндүрмө алышты. Ошондой эле эл өкүлдөрү жерлердеги калк саламаттыгына байланыштуу проблемаларды көтөрүп, реформа боюнча сунуш пикирлерин беришти. Ден соолук фондунун быйылкы бюджети 20 миллиард сом болуп бекитилүүдө. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдиргендей, быйыл аларга жылдагыдан көп каражат бөлүнүүдө. Киришелер жана чыгышалар боюнча 20 миллиард 200. Бирок инфляциянын шартында 20 миллиард сом тармактагы проблеманы чечүүгө жетишсиз. Бир жаранга медициналык тейлөөгө канча каражат бөлүнөт? 25-30 доллар болуп калып атат да азыр. Ошол жетип атабы бүгүнкү күндө? Жок, аз болот, анткени башка мамлекеттерде 400-500 доллар, 1000 долларга чейин бир больнияга кетет. Жылдан жылга бюджети көбөйүп атат. Бирок биз күткөн эффект болбой атат. Мына гемодиализ боюнча азыр биз 1,5 миң кишиге чыкты. Медицинага бөлүнгөн 20 миллиард сомдун дээрлик 1,5 миллиарды бир эле гемодиализге кетери маалым. Гемодиализге байлануу маселе чечпей турганын айткан эл өкүлү, андан көрө стратегияны өзгөртүп, акчаны бөйрөк алмаштыруу операцияларын жасоого шарт түзүүгө бериш керек деди. Анын үстүнө кыргызстандыктар ден соолук издеп, чет мамлекеттердеги кымбат операцияларга 10 миңдеген долларларын берип келүүдө. Өкмөт азыр программаны трансплантация боюнча, бөйрөктөрдү пересадка боюнча иштеп чыгып, ошону сунуштасын. 500 миллион сомду жылына ошону көрсөтүп берсин. 300 кишиге биз операцияны хотя бы бир жылына кылсак, 200 миллион сом биз эконом кылабыз гемодиализден. Пересадка почка биз азыр кыла баштадык. 7000 долларга чыгып атат. Депутаттар учурда резонанс жаратып жаткан же мамлекеттик эмес же жеке менчик болбогон Борбордогу ири клиникалардын тагдыры тууралуу сурашты.
реформа деп айттыңар. Вообще кандай болот азыр? ЦСМ, ФАПтар, ооруканалар эмне болот вообще? 3 ай болду, өзүбүзгө алдык. Министерство здравоохраненияга мен ойлойм жакын арада бул результатын берет. Исманкулов боюнча да сиз айтып кеттиңер, ал арендада турчу көп жылдан бери. 1998 жылы Южный Кореядан келген 27 миллион доллар менен мамлекеттин жанагы гарантиясы менен алып ошол жерде больницаны алып, же акчасын да төлөбөй Южный Кореяга биз мамлекет карыз болуп атат. Биздин зданиябызды да бербей аткан. Хочет или не хочет, биз ал больницаны алабыз. Сиздин жардамыңыздар менен бир 10 күн ичинде алда чыгып кетет. Көп ооруканалар мамлекеттин ичинде мамлекет болуп алышканын эл өкүлдөрү белгилеп, реформаларды колдой турганын ачыктады. Ден соолук программалары боюнча өлкөгө 70 миллион доллар келген, бирок анын эсебинен бир да ФАП салынбаганы айтылды. Эми эл саламаттыгынан баюуну токтотуу зарыл дешет парламентчилер. Саламаттык сактоо тармагына кандай талап тоноп, эчтеке кылбастан ошол бүткүл дүйнөлүк банктар аркылуу келген проектлер менен жасалган иштерди бир 3-4 семьялы бөлүп жеп жүргөндүгү боюнча мен толук маалыматым бар да. Депутат тез жардам унааларын кымбат баага сырттан сатып албастан жергиликтүү машина куруучулардан алууга үндөдү. Өзүбүздүн өндүрүштөн пайдалан алсаңар, сатып алсаңар болбой. Бизде оштон куралып атат да тез жардам машинеси германиялык метод мененчи. Эгер ичинде комплектациясы болсо, депутаттын тез жардам машинесин ала баштайбыз. Мен түшүнбөдүм. Рахмат. Менде машина жок. Тармактык комитеттин мүчөлөрү аймактардагы проблемалуу ооруканалар боюнча министрликти маалымдар кылып, чечүү жолдору изделиши кажет деди. Сунуш пикирлер менен ММК фондунун бюджеттеринин долбоору бекитилди. Депутаттардын ишеним кат менен добуш берүү практикасын жоюу сунушталууда. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор парламенттик угууда талкууланды. Жогорку кеңештин регламентине дагы кандай өзгөртүүлөр киргизилүүдө кесиптешим айтып берет. Аталган мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр биринчи кезекте жаңыдан кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүү максатын көздөйт. Ошо менен бирге эле буга чейин коомчулук тарабынан коюлуп келген дооматтарды болтурбоо жагында камтып отурат. Биз айтып атабыз, ушул өзүнүн регламентибизге азыркы заманбап технологияларды дагы эске алып киргизсек. Ошо менен бирге эле COVID-19 өңдүү өзгөчө кырдаалдардын шартында иш алып баруунун тартибин киргизүүдө ашыкча болбойт экенин турмуш көрсөттү. Келечекте кандайдыр бир ЧС болобу, же ЧП болобу, бизге мүмкүнчүлүк болсун. Zoom аркылуу же башка дагы мобильный компьютерлык приложениялар аркылуу биздин жыйыныбызды онлайн түрүндө өткөзгөнгө. Айтылган маалыматтарга таянсак, мурдагыдай ишеним кат менен добуш берүү практикасын жоюу сунушталып жаткан. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам катардагы эле мыйзам болуп келген. Ал эми өкмөт жөнүндөгү мыйзам конституциялык мыйзам статусуна ээ. Мен ойлоп атам, ошон үчүн регламент конституциялык мыйзам кылалы да. Ал мындай мыйзам болбош керек. Жогорку кеңештин конституциядагы ыйгарым укуктарына ылайык нормалар тагдана жасалышы керек дешет депутаттар. Коомчулуктун өкүлдөрү дагы сөз алып депутаттарды чакыртып алуу нормаларын кайра карап чыгууну сунушташты. Фракциядан же депутаттык топтон чыккан депутат мандатынан айрылат деген норма демократиянын талаптарына ылайык келбестигин да белгилешти. Ошо менен бирге эле айрым учурларда мыйзамдарды шашылыш кабыл алуунун жолдорун так аныктоо керектиги да сунушталды. 3 окууну бир күндө кабыл алып коет деген бул эмне, ушул пунктту карап чыксак дегеним да. Парламенттик угум алдында дагы ушул сыяктуу бир катар сунуштар айтылып, жүйөлүү сунуштар экинчи окууга киргизиле турган болду. Таза сууну дээрлик бир чакырым алыстыктан ташып ичкен Ат Башы районунун айылынын тургундары эл өкүлүнө кайрылууга аргасыз болду. Алар жергиликтүү бийлик менен жоопкерчиликти алган компания ичүүчү суу менен өз убагында элдү камсыздоону талап кылышууда. Эл өкүлү болсо бул маселени өз көзөмөлүнө алды. Жергиликтүү айыл тургундары үчүн таза суу маселеси көп жылдан бери көйгөй. Үйүм алыс жакта жашайм. Дайыма суу алып келем. Кышында тоңуп үшүп.
Нарын облусунун Ат Башы районуна караштуу Кара Булуң айылында 2017-жылы атайын долбоор иштелип чыгып, аймакты суу менен камсыздоо жумуштары башталган. 32 миллион сомдук тендер өткөрүлүп, айылга суу түтүктөрү тартылган менен иш чала жасалып аягына чыккан эмес. Андан бери 5 жыл өткөнүнө карабай, айыл эли алыс жол басып суу ташып ичүүгө мажбур. Дагы ушул эки эл кудукка элдер монтип акча чыгарып, насос салып алып, ушундан суу ичип. Ушундан өзүбүз алда айылдын эли чогулуп. Учурда жергиликтүү тургундар бир кудуктан суу алат. Алардын айтымында буга чейинки орнотулган түтүктөр тоңуп, суу чыкпай калгандыктан алар колдон келишинче оңдоп алышкан. Талага элечи. Арык менен суу тартып барып, ошол жерге кольцо салып туруп, ошол сууну эле киргизип койдук да почти. Фильтр жок, эчтеке жок бул жердечи. Кандай суу келсе, ошол түгөлү менен айылга кирет. Мына 5 жылдан бери ошол сууну ичип келгенбиз. Жылы акышында ошо жерде чаккылайбыз да. Мен Мелис Байкеге да айттым көчөгүн. Бул проектиңизди биз кабыл албайбыз. Баштан аяк бизге биз разы болгодай салып берсин баштан. Могу жерде жетишпеген кемчиликтерди, жетишпеген мүчүлүктөрдү оңдоп, сууну оңдоп чыгарып, бүтүрүп ишке киргизип атабыз. 1 айлык, 1,5 айлык жумуш калды да бу жерде. Проект толук бүтүп өткөрүп берилекпиз өкмөткө. Мындан улам Теңир Тоолуктар район башчылары жооптуу адистер менен подрядчы компания өкүлдөрүнө нааразылыгын билдирип чогулушту. Булар эгер акыркы мына графиги менен курулушту камсыз кылбаса, анда тийиштүү мыйзамдык чаралар көрүлөрүн да эскерткенбиз. Көйгөйдү чечип берүү максатында Кара Булуң айылынын тургундары Жогорку кеңештин депутаты Улан Бакасовго кайрылышкан. Эл өкүлү аталган көйгөйдүн чечилишин өз көзөмөлүнө аларын билдирип, тийиштүү чаралар көрүлөрүн кошумчалады. Нарын областынын Ат Башы районунун Кара Булуң айылында суу проблемасы чоң көйгөйдү ушунга чейин жаратып келеткен. Анткени 2017-жылы өкмөт тарабынан 32 миллион сом бөлүнүп, ал тендерди Project деген фирма утуп тур, акчасын толугу менен которуп алып тур. Ушунга чейин жумушту толугу менен аткарган эмес. Кышкысын суу чыкпайт, суу чыкса жайкысын ичинен кум чыгат. Ар кандай маселелер саатында өлкөбүздө көп жылдан бери чечилбей келе жаткан көп кырдуу маселелер талкууланды. Өзгөчө айыл чарбасындагы ишкердикти өнүктүрүү, импортко шарт түзүү маселелерине көбүрөөк көңүл бурулду. Аны менен катар социалдык жактан корголбой жаткан катмар тууралуу дагы айтылды. Калкты таза суу менен камсыз кылуу узаргандан узарып келаткан көйгөй. Ош шаарында айрыкча мына жаз келгенде бир чоң проблема башталат да. Айрыкча мына жамгыр жааганда эле биздин таза суубуз ылайланып, элге суу көбүнчө токтоп калат, же болбосо өтө ылайланган суу ичип калышат. Баетов айылы таза суу системасы дагы 1960-жылы салынып, бүгүнкү күндө таптакыр иштен чыгып, жаңысын мындай мындан бир нече жыл мурун башталган мектептердин курулушу бүтпөй турат. Төлөкөн айыл өкмөтүнө караштуу Кыргызстан деген айылда Курбанбаев мектеби бар. Ошол айылда 1000ге жакын окуучу бар. Бүгүнкү күндө 300 окуучу гана окуп жатат мектебинде. Мектеп авариялык акыбалда. Демек капиталдык салымдарга бөлүнгөн 3 миллиард сом өтө эле аздык кылат. Бүт депутаттар айтат, мектеп, бала бакча жана башка маселелерди абдайым айтып келишет да. Ушул 3 миллиард сомго жетпейт, 10 миллиард сомго жеткизсеңер. 10 миллиард сомго. Өкмөт 270 миллион сомду жараксыз болуп калган жасалма дем алдыруу аппараттарына жумшаган жатабы. Кабинет министров Кыргызской республики намерен выделить средства деп. Бул акционердик коом өтө кымбат, сапаты белгисиз аппарат сатып алганына азыр министр кабинет төлөйбүз деп чечим чыгарыптыр. Бул эмне деген жорук? 270 миллион сом. 270 миллион сомго 4 мектеп түшөт. Жаңы салык кодекси коомдук тамактануу жайларынын жабылып калышына шарт түзөбү. Ошол салык кодексин карап атканда дагы мен ушул жерден айткам, ушул 8%дык салык общепитке жанагы коомдук тамактануучу жайларга бул өтө оор тиет деп. Кыргызстанда тили жаңы чыгып келаткан балдар казакча же орусча сүйлөй башташты. Менин кыздарым казактардын Балапан деген телеканалын көрүп отурушуп казакча сүйлөй баштады. Биздин Баластандын жарымынан көбү башка мындай расмий тилде болуп атат да, ушуну толук кыргыз тилине өткөрүш керек. Республика боюнча эле оңдоп түзөөгө муктаж маданият мекемелери арбын. Акталаада маданият үйү 68-жылы курулган. Электр от казаны жана жылуулук системасы эскилиги жетиптир. Болгон сураган акчасы 2 миллион 400 миң сом экен. Эркин ой жүгүртүүнүн, демократиянын, адилеттик үчүн күрөштүн үлгүсүн көрсөткөн аксы окуясына 20 жыл болуптур. Мамлекеттик бийликтин эл менен болгон мамилесинин чоң
мындай бир салым кошкон окуя. Мына ушул окуяга карата 20 жылдыкка карата министрлер кабинети кандай иш-чараларды уюштуруп атат? Мен ойлойм ошол иш-чарага президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү катышса да жакшы болмок. Ушундай жаңылыктар бүгүнкү көрсөтүүнүн өзөгүн түздү. Парламент жыйындарын Жогорку Кеңештин сайтынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.